Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын катталуучулары. Мен ушул Оштон Жалал Абадка өткөн сайын, Жалал Абадтан Ошко өткөн сайын ар дайым ушул бир үйдү карап өткөнчүмүн да. Ошо бир үйдү карап улам баягы ичим ачышып, бирде мына кыжалат болуп, эми бул үйдө жашаган адам бүркүт деген аба болчу, ал өтүп кеткен. Бечара мен дал ушул жерге келип бир съемка тарткам, тарткам Швейга программасынчы мына менин аркамдагы үйдө, мына ушул үй. Ошо мезгилде бул Нариман айыл өкмөтүнө карайт. Ушу Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Тынчтык деген бала менен анын жер адиси кошо ээрчитип келгенбиз да. Анан ушул жерден аябай бүркүт деген аба ушуну көптөн бери сени ушул Швейга программасын же болбосо сенин иликтөөлөрүңдү көрүп мен абдан самачымын, качан ушул мага да келип калар экен депчи. Анан мен келип тарткам. Ошондо мына ушул Раматылык бүркүт аба мына ушул үйдөн чыгып өзү сүйүнө бул жерге чейин басып келип абдан батасын берип, анан үйдүн ичине кирип тартып интервью алган элем да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми ушул үйдүн кебетеси. Ар дайым нары өтөм, бери өтөм, убакыты болбойт экен да. Убакыт сааты келмейинче, убакыт сааты болмоюнча бул нерсе ишке ашпайт экен. Азыр убакыт сааты келип, мынакей мен азыр тартып отурам да. Бүркүт аба мен тетиги аркамда турган мүрзөдө жатат. Ылайым Кудайым бейиштен орун берсин деп тилейм. Эмне дейбиз эми? Бул эми азыркы могу мен турган үй ушул жердеги жер менен кошо кандай болуп тагдыры чечилди мен билбей турам. Бирок ошо болсо да ушуну тартып кой дедим. Мына азыр мен сиздерге көрсөтөм толук ушул үйдүнчү кебетесин. Көрүп алыңыздар. Бүркүт аба, жаткан жериңиз жайлуу болсун. Эми үйүңүз өзүңүз ушу талашып бүтүрө албай кеткен, документ албай кеткен үйүңүздүн акыбалы мына ушул. Мына ушул жерден келип биз мынакей мен аркамда турган могу диванда отуруп, ушул диванда отуруп бечара жүдөп калган мына ушул мезгилде делечи маек берген эле да. Эми жаткан жер жайлуу болсун, көрсөтүп коеюн, көрүп коеюн деп атайын басып келдим. Мынакей ушул бүркүт абанын үйүнүн кебетесинде ушул өлгөнчө ыйлап сыктап өтүп кетти ошол бала атачы.